Гүлпири, кош бойлуулукка канча ай калганда даярдануу керек? Же кокустан болуп баары жакшы болобу? Кош бойлуулукка негизи эң аз дегенде жарым жыл мурун даярданып башташ керек. Көп жубайлар, көп кишилер ойлошот, аялдар гана даярданыш керек деп. Ал туура эмес. Пландап жатса, жубайлар экөө тең фолиевая кислота, фолий кислотасын ичиш керек. Суткасына 400-800 микрограмм. Жаман зыян адаттардан баш тартуу керек, туура тамактануу керек. Жана аял гинекологко көрүнөт, ал анализдерди, гормондорго, өнөкөт ооруларды аныктоо үчүн, инфекцияларды текшерүү, жана эркек киши андрологко же урологко барат, ал спермограмма анализин жазып берет. Анан башка өнөкөт оорулары бар болсо, дагы кошумча анализдерди жазышы мүмкүн. Ошо жаман адаттардан баш тартуу, спорт. Анан ошондой эле эркектер баня, сауна, жылытуучу техника, ысык ваннадан алысыраак болуп, жарым жылдай болсо дагы баш тартып турушу зарыл.